Кутман күн, арыбаңыз Бакыт байке. Саламатсыз. Кандайсыз, жакшы турасызбы? Жакшы, абдан салам. Жакшы. Сиз менен көптөн бери көрүшпөй жүрүп, бүгүн бир өзгөчө күнү жолугушуп атабыз. Кече 21, 22, 23 эртең күн менен түн теңелип турган учурда азырчы. Анан ушул убакта эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек деген суроолор. Назгүл сага аябай рахмат, ыраазычылыктар болсун, ыраазычылык нурлар жаап турсун. Амин. Себеби дегенде ушул теманы тартып сен мындайча айтканда почваны дайындап атасың да, мисалы будайды барып бир жерге сепсең катуу болсо ал чыкпайт да. Анан эң биринчи ошол будай сиңип өгүп чыгыш үчүн жерди айдаш керек, почваны жумшатыш керек да. Мына ушул буга чейин ошо элди тартып келатасың, ошого бирөө сөйлөп атат деп ойлойм мен. Элдер ушунчалык ошол почвага, ошол немеге жерге түшкөн өнүмдөр өнүп бүгүн даяр болуп калды окшойт. Көпчүлүк эл жалпы эле бул маалыматты бирден биз айтып аткан жокпуз, бүт аалам боюнча, бүткүл дүйнөдө азыр ушундай маалыматтарды билдирип атат. Себеби дегенде биз ошол өткөл деген нерсе учурунун туу чокусунда турабыз. Өткөл деген чүрүктү өткөндө эле буга чейин эле түшүндүрүп келдик. Мындай айтканда бир жашоодон бир жашоого өтүүдө, мындай кыска айткандачы. Же болбосо биздин чүрүк менен айтканда бир түз жашоодо келаттык да биз. Туулдук, өлдүк, картайдык дегендейчи. Бул жерде блогомерный жашоп өтүп атабыз да. Көп тармактуу жашоп өтүп атабыз. Ошон үчүн ошол өткөлгө барып келип калдык. Даже көпчүлүк өздөрү билбесе да мындай өздөрүнүн аң сезимдери менен өтүп алгандар бар. 4-жыштык, 5-жыштардачы. 5ке кире албаса да, 4кө көбү кирип калды да. 4кө киргенде адамдардын көбү кандай болуп калды? Мурункудай терс сөздөрдү уккусу да келбейт. Терс энергияларга жолугусу да келбейт. Өздөрү адам ушундай болуп калды да. Даже ошондой өтүп алгандар тамакты да мындай иргеп жеп калышта өздөрү билбей эле да. Буларды ошо 400 бейга өтүп атат деп коебуз. Ошондой эле ошонун ичинен мисалы ойлор аткарылып калып атат, түштөр аткарылып калып атат. Ошондой бир возможностьтар 4-чү измерение деп коет экен, ошол нерсе ачылып атат да адамдарчы. Вот биз бүгүн ошолор жөнүндө сөз кылсак жакшы болот да. Бакыт байке, негизи азыр ушу ааламды жанагы сознаниясын өзгөртүп турган мугалимдер мына жаш келаткан муун дейт го. Анан еще жанагы биз айтып атпайбызбы? Кесарево болуп төрөлгөн балдар, булар баягы өзүнүн жана кыйынчылыктан өткөн жок. Анан кийин булар как бы слабый болуп калат депчи. Мен уккан информацияда айтып атат, именно бизди эртең окута турган муун ошолор через Кесарево келатат дейт го. Анткени им этот путь проходить не надо, алар уже билет, мындай кыйынчылыктардан алар өтүштүн кереги жок дейт. Возможно, туура эле. Себептенде төрөттүн өзүчү көпчүлүгүндөчү адамды баягы суроо алып атпайбы мойнунчу, балдардычы. Ошондо ошол жерде бир энергетика бар да, учур деп коебуз го биз. Ошол учурда үзүлүп калгандар көп да аябайчы. Анан ошон үчүн ногу алардын баягы учуру үзүлүп калгандыктан бул духовный мир аларда жабылып калып атат да, көпчүлүгү. Жерге түшкөндө эле унутуп калышат. Да, жерге түшкөндө эле бул сознание, тиги курсакта жаткан сознание кыркылып калып атат да. Всё, түшүндүм, эми түшүндүм. Түшүндүңүзбү? Ошондо алар через Кесарево келип, ошол өзүнүн учурун жоготпой төрөлүшүп аткан турбайбы, Ошого азыр сенин вопросуңа ошондой жооп берип атат да. Ошондой болуп атат да. Керемет. Эмесе дагы илгеркидей биздин ата бабаларымыз тургузуп алып бирдекени кармап төрөшкөн го илгери аялдарчы. Бакканды кармап ошол туура болгон да мисалы. Вот ошон үчүн азыркы сен айтып атканга ушундай жооп болсо керек да. Керемет. Анан өткөндө мен дагы бир жерден уктум эле да. Бүгүнкү күндө могу дүйнөдө болуп аткан ачылыштардын баарын жазып аткандар булар атланттар деп. Туура. Атланттар, лемурлар, ошолор жердеги
ачылышта жазашып атат, потому что бүгүнкү күндө жердин жашоочулары да кийинки цивилизация булар анчалык деңгээлге жетчү элек деген. Бул жагынан мындай деп айтмакчыбыз да, бизде бир эле атлант эмес, жемор эмес, башка айт барбы, миллиарддеген жылдар аркылуу келаткан бир опыттар бар. Бирок ошол опыттардын баарын ошол улам эле келгенде жаап салып атат да. Баягы адам кайра жаңыланып, кайра төрөлүп, кайра бир жаңы бир нерселер жасаш керек да өзүнүн сознаниясындачы. Ошол үчүн мен ойлойм, ар кандай бул нерсечи. Адамдын өзүн өзү өстүргөн адам бар, мисалы эч кандай аларсы жок эле, эч кандай нерсе, потому что ал бунун жашоосунда өткөн, жашоосунда келаткан опыттар, жыйналган нерсе бар да. Адам ошосун ача албай атат да. Ошону ачкан жол берилбей атат да. Ачкан жолду кандай кылып атат? Кудайыбыз деп атат да. Эми ошо улуу аң сезимчи, мен сенде бармын, сен менде барсың деп атат да. Биринчи адам ошо түшүнүккө келе албай атат да. Менде бармын деген эмнеси, мен анда бармын деген эмнеси депчи. Мына ошо эң алгачкы булак, эң жаралган булак. Бул ошо энергия да. Ошо энергиядан биз жаралып атабыз да. Ошон үчүн ошол өзүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү берилген бүт сапаттарды кандай кылат, өзүнө ачууга адамдын өзүнүн аң сезими жетпей атат да. То есть андай берген сабак жок. Биринчиден эле өзүң айткандай азыр больницада эле жана төрөлүп атканда эле кыркып салса, андан кийин садик дейбиз, үй бүлө дейбиз, анан жумуш дейбиз, буларды баары бизде ошо сознанияны ачканга эмес, наоборот, сознанияны байлап койгондо, бирөөлөр үчүн бул кызыктар болсо керек, ааламдачы. Эми Бактыбек эке, больницага барганда азыр очередь. Аябай ден соолук менен элдин баарына көйгөй болуп атат. Эми бул ушул өткөлдүн келгендигинен белги да, э? Да, мындайча айтканда, мисалга ачыгын айта берсек да, мисалы бизге чейинки цивилизацияларда өскөнү бар, өспөгөнү бар кыйраган да. Топон суу алдында калганда бир ошондой чечим чыгат да, такыр болбогондо, мисалы бүгүн деле адамзаттын башында ошондой чечим турат да. Себептен жарайт бул цивилизация, жарабайт. Ошон үчүн адамдар эмес, азыр жердин өзүн сактап калганга энергия беришип атат да, чын айткандачы. Адамдарга болсо мындай көз караш болуп калды. Биз канча буларга түшүнүм берсек деле, сандарды деле берип атпайбы, түрлүү сандарды берип атса деле, булардын баягы көнүп калган аң сезимдери, же болбосо аң сезимдин ичинде өздөрүнүн жандарын уктатып алган да. Жандар өздөрү уктап жатат. Канча жылдан бери үзүп койгон жандар бар да. Ай баары ма депчи, кайра жарала берем деп. Ошо ойгонбой калып атат да. Ошон үчүн аалам мындай нерсени киргизип атат да. Жакында дейт. Бул силерди дейт. Биз канчалык ойгото берсек, ойгонбой койдуңар дейт. Эми жакында акыркы нерсени колдонобуз дегенде калат да. Ал кандай дегенде, бүгүн силерди дейт көз ачык деп эл тоготпой атпайбы дейт. Мисалчы элдер информация берип атат да, мындай космостон келди бул депчи. А себебинде элдердин психикасына сиңип кеткен, бул көз ачык, бул андай дегендечи. Жок, ошолун баары чындап далилдеп беришен үчүн жакында жолугушуулар өтөт дейт да, сел менен. То есть ачыктан ачык, мына энергетик эмес, биз энергетик жол көрүп жүрүк да. Эл көрө турган менен түрөккө тартып алсаң болот, нерсе болот, ошентип бүт дүйнөгө ошондой чөп да тарата баштайт. Элдерчи. Кандайча? Бияка жолуктум, тигиге жолуктум, буга жолуктум дечи. Ошондой месталарды дайындап атат да, жолуга турган месталардычы. Адамдар аны айтып атат. Эгер ошону каалап, ошо духовный өзүн бийик кармагандар кечинде чыгып тургула, жылдызды карап тургула, биз жылдыздан белги беребиз дейт. Ошодон сезимге келет экен, баланча Ширата, баланча Далгатадан жолугабыз. Мисалы шаардан алыс, военный объектилерден алыс, иши кылып ошол таза жерлер болот экен, ошо таза жерлерге возможность ала кона алат экен жергечи. Көрүнгөн жерге кона албайт экен да. Ошол жерде мындай физический жолугушуу болот да. Бул менен бизди бир 2 ай тарбиялайт экен, 2 айдай болот экен. 2 айдан кийин эл даяр болуп калат да, жана улам чыгып алсачы. Ошондон кийин массовый жолугушуулар болот да. Ошол вариант менен аны эл ойгонуп, өздөрүн тазалап, же ошолордун келген ордуна адаптация алып, ошо кирип кетишет да элдерчи. Так, ошондо массовый жолугушуу болгондо деле элдер
ошондой ойгонот дейсизби? Жактан сен сүйлөп атсаң, бияктан телевизордо эле сүйлөп атса көргөнүн. Адамдар сүйлөп атса, кой жайып жүргөн эле койчуман сүйлөп атса. Сүрөттөрүн тартып, анын азыр баарында соткалар бар да. Аны элге жайлат да, эле деп анан элде бир койт да бир. Ошондо элдердин бүгүнкү күндө сезимдерин ачылбай жатканына эмне себеп болуп атат? Ачылбай жаткан нерсенин баары себеп мисалы катмар да бул дүйнөчү немеле. Ошолардын баары катмар жабылып калган да. Мисалы келип аткан энергияга сознание жабык. Эмне себептен? Эмне себептен биздин о көрүп калыптанып калган көзүбүз менен көрүп колубуз менен кармаган жашоого калыптанып калган катмарлар бар да, ачылбай атат да. Алар аз келгенче бизди тамак, сахар ичкенде, кофе ичкенде булар да аябай билет дейт да. Антибиотиктер. Да, ошолордун баары ошо биздин ошо сознанияны жаап келген да. Анан ошол жака бизде ишеним жок да. Бизде ишеним жалаң эле ошол дары ичсем айыгам. Мындай кылсам айыгам деп убактылуу нерсеге ээрчип атат да. Ар бир оорудун өзүнүн себеби бар да. Себеп сору жок да. Белгиче. Мен кийин ойлоп көрдүм. Баардык оору эмне болуп атат, жумушуң болуп баары бул адам өсө албай калганда болот экен депчи. Себептен адам жанагы байланышы жок болгондо Кудайдан кыркылып калган деп айтсак болот да, ошол энергиядан кыркылып калган да. Төөлөп келген нуруң бар, төөлөп келген нурунга алганга төбөң сен туюк жар депчи. Туюк болуп калат да төөлөрчү. Ошондуктан адамдын байланышы үзүлүп калат. Бактыбек, ошондо карасаңыз, байланышы үзүлүп калган үчүн адам ооруп дарыларды алып атабы же ушул дарыларды алып, антибиотиктерди алып, анан байланышын үзүп алып атабы? Өтө тең себеп болуп атат да. Сабырларды ошол биздин оюң какта болсо жаның ошол жакта деп коюшат го. Вот такая же ошо ой биздики ааламга бурулган жок да. Баарыбызга көр тирлик. Ошондон энергияны жаратып атабыз, ошол энергиядан өзүбүз кайра страдания көрүп атабыз, ооруп атабыз, ар кандай деш болот да. Биздин анткени көз карашыбыз ушул эле жашоо да, төрөлдүм, өлдүм депчи. А жок, түбөлүк жашоо бар экен, биз түбөлүктөн келгенибиз, жаныбыз өлбөйт экен, түбөлүк кызматта болот экен. Мына ошол жанды өстүрөйүн, рухка бириктирейин, рух экөө менен целый абсолютка айланайын деген ой жок да биздечи. Биз өстүргөндү билбей атык да. Ошол элдин ою ошо көктө болуш керек да. Сонун керемет информация. Рахмат сизге Бактыбек. Улантабыз азыр кайра.